Жетөгүз токойчулугунун 8,5 гектар аянтына 6800 Тянь-Шань карагайынын көчөттөрү отургузулду. Кумтөр ишканасы менен Айыл чарба министрлиги бирге демилгелеген. Мындан сырткары Кумтөр ишканасы 2,5 миллион сомго жетөгүз жана тоң токой чарбаларына керектүү шаймандарды алып берди. Бул иштер Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында жүргүзүлүүдө. Кумтөр жабык акционердик коому ушу бизге климаттын туруктуулугун сакташ максатта ушу эң негизи көйгөй болуп аткан шаймандарды белек кылып отурат. Бизге аба суудай керек эле. Бул шаймандар менен Кудайым буйрса былтыр 534 миң көчөт өстүрсөк, быйыл миллиондон ашык көчөт өстүрөбүз деген максат коюп атабыз. Эки район менен эле токтоп калбастан бүгүнкү күндө Кумтөр Gold Company компаниясы менен жана Айыл чарба министрлигине бүгүн меморандум кол коюлду. Ушул акцияны деген бүт Кыргызстандын башка өрөөндөрүндө дагы ошондой акцияларды өткөрмөкчүбүз. Бул жана жалгыз эле бул көчөт отургузуу максатында эмес дагы жана башка экологиялык жана айыл чарба өнүктүрүү башка дагы демилгелерди чогуу иштеп жатмакпыз. Меморандумдун алкагында токой чарбаларында көчөттөрдүн санын өстүрүү менен көчө каналдарды көбөйтүү дагы мерчимделүүдө. Ушул күндө жетөгүз токойчулугунда 40 гектар жерди жашылдандыруу иштери жүргөн. Тигилген көчөттөрдүн баш алып өсүп кетишине көрүлгөн аракеттер дагы күч. Былтыркы жылдагы отургузулган көчөттөрдүн кабыл алуусу өсүп кетүүсү 72% болду республика боюнча. Быйыл да андан кем эмес болот деп эсептеп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде айтып коюшум керек, ар бир отургузулган көчөттүн андан ары жашап кетиши, өсүп кетишине жоопкерчилик биринчи иретте эгерде токой чарбасынын жеринде болсо токой чарбасынын жетекчилигинде жана кызматкерлеринде жана ошондой эле жергиликтүү башкаруу органдарынын жетекчиликтеринде, райондук жана областтык жетекчиликтерде. Маалыматка ылайык, Ысык көлдүн аймагында 2022 жылы 500 миң көчөт отургузулган. Күзүндө санак жүрүп 75% өскөндүгү аныкталган. Бул жылы дагы 500 миң көчөт отургузуу планы коюлуп, учурда 320 миңден ашууну тигилди. Өткөн жылы өспөй калган көчөттөрдү да толуктоо иши жүрүүдө. Иният Эргешева, Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР Ысык көл облусу.